Ош шаарынын мэри Амир Темир муниципалдык аймактык башкармалыгынын тургундары менен жолугуп көйгөйлөрүн жеринен укту. Андагы аймактагы элдүү байымга салган жол маселеси айтылды. Анткени көп жылдардан бери ички жолдорго көңүл бурулбай, начар абалга кептелген. Кегин мына азыр Жумабаев көчөдө чыгып келе экенинизди көргөн болсоңуз керек. 1000 метр ошолдо латок керек. 500'ünü мен өзүм коеюн, эл менен. 500'ünü мэриядан жардам берип койсоңер. Гагарин көчөсүндө ошондой дагы бир көчө бар, асфальт кылыш керек. Хабиб Абдуллаев көчөдө бир мектебибиз бар, мечитибиз бар. Жаш балдар барады, келет. Жолдор өтө жаман болуп кеткен. Ошонго асфальт деп сурабыз. Аны менен катар жергиликтүү тургундар маршруттук каттамдарды көбөйтүүнү айтышты. Ошол эле учурда бул аймакта таза суу маселеси да жолго коюлган эмес. Мындан улам жашоочулар шаар бийлигинен бул маселелерди тез арада чечип берүү талабын коюшту. Тротуар жок, каялдама жок. Жаш балдар мектепке барышат. Аларга жолдон өтүү кооптуу. Кайсыл жерде коомдук унааны токтотушу керек белгисиз. Маршруткалар интервалга карабай эле бир келип алышат, кээде келбей калышат. Ушуну жөнгө салып берсеңиздер. Жыйындын жүрүшүндө мектеп, бала бакча көйгөйлөрү да айтылды. Орун алган маселелердин дагы бири медициналык пункттун жоктугу. Анда жарандардын баардык кайрылууларына жооптор берилип, бир катар маселелер боюнча тиешелүү кызматтардын жетекчилерине кырдаалды жеринде чечүү тапшырмасы берилди. Жерлерге болбойбу койсун. Бала бакчалардын астында ана коюшка тийиштүү. Ошол учурда ал жерге 40тан ашпаган жол белгилер коюлат. Биздин аймак бул баягы көбүнчө жер үйлөр болгондуктан, анан жан конуштар болгондуктан бул улам жыл сайын жер үйлөр салынат. Анан таза суу тартыш керек, жол салыш керек. Бул көйгөйлөр жыл сайын эле болуп келет. Бирок ошолорду биз ушу жылдын аягында бардык 14 кварталдын комитетибиз бар. Ошол кварталдын комитеттер менен биргеликте жеринде жолугуш өткөрүп туруп, кайсы кварталдарга жолдорду оңдош керек, же шагыл төгүш керек, түнкү жарыктандыруу коюш керек, тротуар куруш керек, газ тартыш керек, таза суу тартыш керек. Ошолордун бардыгын жазып алып туруп, анан Ош шаарынын мэриясына сунуштайбыз. Жыйындын жүрүшүндө бардык маселелер боюнча тиешелүү кызматтардын жетекчилерине тапшырма берилип, бир катар маселелерди быйылкы жылдын бюджетинин долборуна киргизүү пландалууда. Эске салсак, Амир Темир муниципалдык аймактык башкармалыгында 57 000ден ашуун калк жашайт. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.